реабилитациялык 3 бригада иштеп атат. Күндүзгү түнкү стационар, инфекциялык стационар, терапия бөлүмү жана реанимация бөлүмү. 3 бөлүм иштеп атат. Терапия, күндүзгү түнкү стационар, реанимация бөлүмү иштеп атат. Айлык акылар кандай болот? Айлык акылары азыр булар иштеп бүтүп чыга элек, чыккандарына төлөнүп берилип атат. Баягында эмеде иштедиңер, Газпромдо. Ошо бригада экен да. Дневной стационарда ошол биринчи палатада иштеген бригада иштеп. Көрүп эле таандым сиздерди. Эми мына биринчи толкунда аябай жакшы иштеп бердиңиздер. Мына элдин силерге болгон ишеничи, коомчулуктун ишеничи аябай күчөдү. Анан айткандай эле экинчи толкун күчөп атат. Сіздерге мен елдің атынан дагы бир жолу шаардык мэриянын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Ошо элди кайрадан өмүрүнө толгондой салып, өзүңөр окуп бүткөндөн кийин ушу ишке жумушка кирерде көпчүлүгүнө Гиппократтын антын ичкенсиңер ушундай элге кызмат кылабыз дегенде. Биз сыртта болгон түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз эл арасында. Көпчүлүккө каршы биринчи толкундагыдай эмес, биринчи толкунда элдер аябай сезип, бет каптарды, маскаларды чечпей жакшы жүрүп калды да, азыр тилекке каршы жашыргандан кийин көп жерлерде тойлор болуп атат, кафе, ресторан, дагы деле мындай эл сезбей атат да, бизди өкүндүргөн ошол. Бирок биз ошону дагы деле отуруп албастан жерлерде ушул сыртта түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз, күчөтөбүз да. Бүгүн мен ушул сиздерден дагы кабар алып коеюн, эмне кемчилдик болуп атат, кандай жардам деп атайын келдим астына. Тамак ашыңар жакшы эле болуп атабы? Жакшы. Эмне кемчилдик бар, мына туурусун айткыла бизге. Кемчилдик жок. Биринчи эмеге караганда азыр экинчи толкунга даярдык болгон үчүн медициналык кызматкерлердин тарабынан деле даярдыгына жакшы болгон, оптон өткөнбүз. Тамак аштан деле эч кандай средствование бардыгы эле келип атат. Ал эми бул ошол жактан 100 орунду терапияга, 70 орунду терапияга, 30 орун реанимациянын 50 орун бул дневной стационарга ачылган. Дневной стационарда ошо күнүнө кайрылгандардын бетактарынын саны 350дөн ашып атат. Арасында өтө оор акыбалда келгендер да болуп атат. Аны ыкчам түрдө реанимацияга которуп, ал эми оор немесине, тяжестине жараша терапия болуп, кечиктирилгис жардамды бардык медицина кызматкерлери берип атабыз. Пока кемчилдигибиз жок, жакшы. Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Күндүзгү келип кеткенде 350 болуп атабы. 350. Күндүзгүгө көбүрөөк көңүл буруш керек да. Бригада бар, положениясы боюнча ошо жараша медицина кызматкерлеринин врачтын санын жана орто медициналык кызматкерлердин санына жараша, койканын санына жараша атабыз. Күчөтүп атабыз, эгерде больнойлордун саны көп болуп кетсе, ошого жараша бекеректе иштеп атабыз. Кечээ сизди жакшы эле берип атсаңыз, сиздер запас өзүңөрдү этият кылгыла эмне, өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Мына элдин аярлуу катмарлары бар да, аны моюнга алышыбыз керек. Бардык эле дарыны сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Анан ошолорго жакшы мамиле кылыш керек да, жаткандарды. Отуруу мына жетекчилерден требутеткилерин гана мамлекет тарабынан берилген дары-дармекти бериңиздер деп туруп, сиздер мына ичинде жүргөндөр айтып, ошо дары-дармекти требутеткилер. Мына азыр көзүңөрчө сурап атам мен. Бардыгы жетиштүү деп атат. Мага берген маалыматтар боюнча 3 айга дары-дармек жетиштүү деп атышат да. Ошон үчүн элди нааразы кылбайлы. Макулбу, элди нааразы кылбайлы. Мен сиздерден суранычы. Ана мына сырттагыларды деле кыял жамият өтө кыйналган, баягында ооруп калгандар болсо, сиздер жардамды көрсөтө берсеңиздер, кээ биркилерине биз жардамды кылайлы. Мына эл берген акча, топтолгон акчалар бар, былтыркыдан ашып калган акчалар бар. Бизде азыр бир 2 миллиондон ашык акча бар. Эгер мындай кыйналган, өтө кыйналгандар болуп калса, биз жардам берели. Макулбу? Анан аны карабай коюп, бар дары алып кел, дарың жок экен деп, убактылуу болсо дагы дары-дармектер сайып жазып койсоңор, мына биз менен байланышсаңар, биз эмени беребиз, жардамды беребиз. Макулбу? Антпесек болбойт.
макулбу салтанат ошондой кыйналгандар болуп калса эми мүмкүнчүлүккө жараша биз да жардам берели. Макулбу? Көп семьялуу, үй бүлөлүү эмелер бар да, үйлөр адамдар бар да, ошолорду этият кылып жардамды беришибиз керек. Анан ооруп калса, үйүндө тамак ашына акча жок болсо, дары-дармектер жок болуп калса, алга туура түшүнүп биз жардамды беришибиз керек. Макулбу? Ошон үчүн ар бир ушул оорулуу менен шаардыктар үчүн бардык өзүнө берилгендикти иштейли. Азыр чын айтыш керек, баягы согуш болсо солдаттар барат, военныйлар барат. Азыр мына биологический согуш жүрүп атат да, туурабы? Биологический согуш. Ошон үчүн Кудайым силерге күч-кубат берсин. Үйлөрүңөрдө эмне жардам керек болсо үйлөргө тартынбай мына бизге мэрияга кабар бергиле. Сыртта үйүңөрдө бала-чака, ата-энеңерге анча-мынча жардам керек болсо биз жардам берели. Макулбу? Силер эч нерседен ойлонбой, ичинде ошо ар бир оорулуу менен мындай жакшы күрөшүп, ошону айыктап бергиле. Эми чыдашыбыз керек. Мына суук эми түшүп атат. Отопление берилди да, жылуу элечи? Жылуу, Бул жерде жылуулугу автономный экен, ошон үчүн отопление бериле элек учурда дагы бул жерде ачып өзүнчө жылуулук берип турдук да, жакшы болду. Азыр шаар боюнча бардыгына бердик отоплениени. Үйлөрүңөрдө эгер эме болсо ойлонбогула. Үйлөргө дагы бардык отоплениени бердик азыр. Саламатсыздарбы? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Кыйналбай иштеп атасыздарбы? Бул жерде дагы 100 койкага ылайыкташкан. Азыр 100 койкада реанимациясы да бар. 2 группа иштешет. Терапия, реанимация болуп бөлүнүп алып иштешет. Ошол кызматкерлер булар таза зонадагылар азыр чыккандар. Ичкерide азыр иштеп атышат. Смен менен. Бир киргенде 2 врачтан кирип атат эмеде, реанимацияда. Ekten vuraş gibi oldu. Mistra ekten gibi oldu. 6 adamdan gibi oldu. Eki vuraş, eki mistra ekten. Эми айлыктары алып атасыздарбы? Жакшылабы? Кыйынчылык жокпу? Чынын айтыңыздар. Убагында алабыз. Убагында алып атасыздар. Убагында табил тапшырсак, убагында алабыз. Жакшы. Эми урматтуу врачтар, медайымдар, бүгүн атайын чыгып, мына сиздерден кабар алып, анан эмне кемчиликтер бар экен, бизден эмне жардам угайлуу деп атайын келип атат. Мына биринчи толкунда дагы аябай жакшы иштеп, жакшы туруп бердиңиздер бардыгыңар. Ушу силердин аракетиңер менен, силердин баягы убагында иштеп, жакшы аракет кылганыңыздар негизинде мына биринчи толкунда мындай жакшы чыктык да, көпчүлүк жарандарыбызды аман эсен сактап калдык. Аябай мына сиздерге жакшы сөздөрүн айтып атышат да. Жакшы мамиле кылып атат, жакшы карап атышат деп, мына кээ бирки шаардык кеңештин депутаттары жатат, мына Гүлсен Нобараевна ошондо. Ошолор ачык айтып атат, аябай жакшы карап атат деп. Анан эми элдин атынан, өзүмдүн атыман, мэриянын атынан силерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай оор мезгилдерде Кудайым силерге күч-кубат берип, ушу элди аман эсен жакшы сактап калайлы. Биз мына сыртта болгон аракетибизди эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ушу санитардык баягы гигиеналык нормаларды сактаңыздар деп. Бирок тилекке каршы баягы биринчи толкундагыдай эмес, элдерибиз дагы деле баягы оору жоктой болуп көпчүлүгү. Дагы эле той ашта, кафе, ресторандарда жүрүп атат. Өкүнүчтүүсү ушул болуп атат да. Ошон үчүн мына биз дагы аны улантабыз, айтабыз, түшүндүрөбүз. Анан эми ушул илдеттен биргеликте аракет кылып, элибизди аман эсен сактап калайлы. Ушу мына ооругандарга Кудайым шифасын берип, убагында айыгып чыгып, ушул тезирээк ушул илдеттен кутулайлы да. Тамак келет, жакшы тамактар, бир күн жакшы тамак келет, бир күн мындай болуп калат. Анан тоюмду мына эркек балдарга тоюмду эмес болуп калат да. Аяк киши тойсо дагы эркек балдарга тоюмду эмес болуп калат. Бизде реанимационный неме болгон үчүн эркек балдар көбүрөөк
koyun bırak tamam verse yaxşı olmadı. Söz Şu biraz mızdap gelip oldu. Anan Tarqatqıçan mızdap kaldı. mızdap kalıp o. Soğanın şu meditsina hizmetçilerinin kişine условия 26 Buyursa can больница sağlanıp kalsa bari yaxşı olur degan ümitdeyiz. Şu dagı деле şu biraz условиялар. Eski больница болгон дегендиктен ошо баягы бул дебеге туура келбейт. Туура түшүнүп турабыз, бирок ошондо деле дагы бир аз бизге условия. Мен баардык азыр эски эки инфекционный пункттен толук капиталдык ремонттон өткөздүк да. Жаңы ал жерге 100 орунду мамлекет тарабынан инфекционный больница түшүп отур. Ичинде ал жерде толук шарт менен экөөттөн өткөндө барсак үстүлөр жабылбай калган экен, азыр üstün daha жабылып атат. Азыр экинчиси бүгүн башталды. Экинчиси да башталып атат. Ичи жасалган, үстү кирбей калган экен. Аракет кылып атып ошол жерде экөөнүн тең үстүн жаптык. Буюрса ошо инфекционный ооруканалар эскилери да жаңыланып атат, жаңы түшүп атат. Астында бир брусчаткалар басылган, асфальттанат, мындайча айтканда толук шарт менен. Анан эми бул жака Актилекке жаңы оорукана түштү. Эми ушул жер калды да. Мына эми азыр жаңы министрлер келди. Бул эми biz mэрия бере албайбыз акча. Бул мыйзамсыз да. Көпчүлүк айтат, кээ бирки соцсеттерде мэр больницаларды оңдоп коюп, парк сала берип койду. Эми силер өзүнчө министрлик буга атайын каражат бөлүнүш керек министрликте ички ремонттор. Туурабы? Биз бере турган болсок, ал мыйзамсыз болуп калат да. Биз ошо сырттагы бала бакча, жол, парк, элге ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек да. Анан айтабыз биз да мына ал жакында Садыр Нуркожоевич да келет деп атат, күтүп атат, келип калса айтабыз ушуну. Эми Кудайга шүгүр, Ош шаарында мына бир топ медицина жакшы жолго коюла баштады. Бардын кыраттык дегенден алыспыз да, азыр айтып берип атпаймынбы? Салыштырмалуу 1 жылдын ичинде жаңы ооруканалар салынды. Ремонт болуп атат, капиталдык ремонт болуп атат, жөнөкөй ремонт эмес. Эми ушул эски мына шаардык оорукана калып атат да. Буну да бир чекетен жасайбыз. Эми мамлекетти туура түшүнүш керек. Бир күндө бардык болот. Канча союз мезгилинен бери келеткан проблемаларды бир чекеден чече баштады. Туурабы? Болуп атат. Силер дагы мына салыштырып мурункуга карап анализ кылышыңар. Анан эми Кудай буйруса, эми көрдүк да. Медицинага көңүл бурбаса болбойт экенин бардык турмуш өзү көрсөттү да. Буну моюнга алышыбыз керек. Медицинага кандай мамиле болуп калганын туурабы? Мына эми азыр ушул пандемия башталгандан бери көрдүк. Ошон үчүн мамлекетте жерлерде ооруканаларга аябай жакшы көңүл бөлүп атышат. Буюрса силердики дагы толук бир чекеден оңдолот. Чыдайды да? Сиздерге да чоң отопление бар да ичинде бар. Тамак аштарды биз эме кылып турабыз. Барап азыр менен эмчеси чакырып, өзөмө кылып башка вариантын ойлоп чыккыла эми суукта. Врачтар айрыкча Гиппократтын атын иштесин, ушундай мезгилдерде эл үчүн кызмат кылабыз деп, буга чейин деле кызмат кылып келдиңер. Мындан ары дагы жакшы иштеп бериңиздер. Айрыкча бизди ойлонткону ушул кош бойлуу энелердин ушул илдетке кабылганы болуп атат да. Ичинде баласы бар, төрөш керек дегенде, ушундай оор силерге да кыйынчылык. Ошон үчүн bizde жақсы сөз бар, ашың болса да қашың болсын деп, жақсы мамиле кылып, жақсы карап, ушул илдеттен аман эсен бардыгыбыз биргеликте мындай чыгайлы эми. Элибиздин ишенгени мына сиздерсиздер бардыгыбыз. Сыртта азыр эң өкүнгөнүбүз эл дагы деле туура түшүнбөй атат. Аябай оор болуп атат мына сыртта. Баягы өзүбүздүн функционалдык милдеттерибизди врачты кылыш керек. Мерлигин кылып, ар күнүбүз өзүбүз ушундай мезгилде жоопкерчиликти моюнга алып, чын жүрөктөн иштей берсек, анан Кудай буйруса жакшы жолго түшөбүз деп ойлойм. Анан ачык айтайын эле, мына дары-дармек боюнча түшүнүлөт да функция. Анан баягы берилген дары-дармекти да бул мына ачык айтайын.
ушундай мезгилде ушул акчадан пайда көрөм деген адам оңбойт. Кудайдын астында дагы жооп беребиз. Бул акчаны элге бериш керек. Ушудан каян кым тапкыла мынтейин деп эме кылган бул кечиримсиз күнөө да, кечиримсиз күнөө. Макулбу? Айткыла, ошон үчүн бергиле мына. И буларды көзөмөл кылган фонд. Ошо силер берген акчаны дарыктуу иштетип атабы? Элге жетип атабы? Анан берип коюп эле отура бербей, көзөмөл дагы кылыш керек да. Сураш керек элден кайра берилип атабы, кимдерге берилип атат? Күнүнө силер канча акча бөлүп атасыңар, канча дары-дармек берилип атат? Ошону элге жетип атабы? Такай көзөмөл кылыш керек. Анан биз билип алгандан ал уже болду, кеч болот, чара колдонобуз.